Ассаламу алейкум, урматтуу достор, коллегалар, биздин көрүүчүлөр. Кезектеги биздин обзор BMW 2021 жылкы объемы 2. Бул машинанын подробный нересин айтып берем азыр силерге маалымат ушул машина жөнүндө. Бул машина 2021 жылы чыгарылган. Өңү кара, өзүңөр көрүп атасыңар. Бирок бир хитрость бар, ошол хитростьти айтып кетейин силерге көргөзүп. Бунун өңү кара эмес, бул жөн эле пленка. Негизи бунун өңү мондай. Ушундай өңү. Сырттагы өңү, сыртын өңүн эмне үчүн кара кылып койгон? Анткени бул бизнес класс таксиде иштейт. Бизнес класста мына ушундай таксилер, ушундай машиналар иштейт. Өзүңөр көргүлө. Рулун карагыла. Рулю мощный, өзүнчө эле прибору монитор. Тилекке каршы, бирок буда автодоводчик жок экен, тилекке каршы. Так, буну пробеги 37.048 километр экен. 37.048 километр. Монитору бар, камера заднего вида бар. И өзүңөр көргөндөй, мына скорость автомат, механика эмес, бирок негизи BMW механика болчу эле, бирок азыркы современный BMW'лар автомат болуп калыптыр. Рулю лепесток. Сиденья золзо кожаный экен. Бул машинанын кандай кемчилиги бар? Ошону айтып берем, бирок ал кемчилик деп силер эсептейсиңерби же эсептебейсиңерби билбейм. Анын видеонун аягында айтам кемчилигин. Анан эң чоң плюсун да видеонун аягында айтам. Ошон үчүн видеонун аягына чейин көргүлө, достор. Көрүп атасыңар салону. Өзүнчө эле бир керемет. Артына отуруп көрөйүнчү. Кенен болду экен. Так. Мына достор, водитель кенен отурат. Водительдин артында мен мындай тизем мен кенен эле отурам, нормально эле. Тиземен да мындай жарым карыштай орун бар да, мына. Где-то бир 15 сантиметрдей. Подлокотник бар экен, подлокотнигинде мындай подстаканниктер болот экен бунун. Анан бул жерде да мындай полочка барбы же жокпу? Жок, мындай полочка жок экен. Мындай эле подлокотник эле болот экен. Булар мынтип жабылып, мындай өйдө көтөрүп койсоң болот экен, 3 киши отурсачы. Эгерде 2 киши отурса, бул подлокотникти мындай чуруп коет экенсиң кыскасы. Подсветкалар жагат мага BMW-нын. Азыр багажында көргөзөйлү багажы. Багажында эмнелер бар болду экен. Ошол тууралуу. Так. Өзү ачылат экен багажы мына. Көрдүңөр. Автопривод. Багажында, бул жакта багажында суу. Кайра өзү жабылат. Максимальный комплектация Camry'де да мындай функция болбойт да. Лизингке алынган экен 5 жылга. Ошол 5 жылдын 60 ай болобу, 60 айдын 5 айы төлөнүптүр. Ошондо 55 ай калыптыр. Айына төлөм 106 000 рубльдан болот экен. Первоначально бул машинаны алыш үчүн 850 000 беришиңер керек экен. Ошол 850 000дин ичине 5 ай төлөнгөн сумма кирет, страховка кирет, каска, ОСАГО и, конечно, ошо 5 айлык төлөм. Ошондо эсептеп көргүлө канчадан болуп калат айына. Эгерде бул машинаны арендага алып айдайын десеңер, арендасы эле билесиңер 4,5 000, 4 000ден өйдө болот, 5 000ге чейин. Ошондуктан ойлонуп көргүлө, эгерде силер бизнес таксиде иштеп көргөн болсоңор, аккаунтуңар бар болсо алсаңар болот. Оңой эле кутулуп коесуңар го деп ойлоп атам, анткени күндө 3,5 000ден айланып калат экен. 3,5 000ден азыр Комфорт Плюс машиналар деле айдап жүрүшөт, мисалы 3 000ден 3,5 000ге чейин, мисалы К5, Camry'лердичи, Camry 70-75'терди. Ошон үчүн жакшы возможность, жакшы мүмкүнчүлүк болот. Андыктан эгерде алгыңар келсе, бул видеонун описаниясындагы номерлерге чалсаңар болот. Чалып сүйлөшүп, машинаны көрүп, өзүңөр алгыла жакса.
Бул машинанын дөңгөлөктөрү мындай зимний дөңгөлөк экен, баллон. 17 радиустагы дискалар менен стандартный. Моторун көрүп койгула, бунун мотору 2-литровый бензиновый мотор. Эми BMW айдап жүргөндөр, ушул машинага интерес кармагандар өздөрү менден жакшы билет. Бунун характеристикаларын, технический характеристикаларын, канча цилиндр бар экенин, ал нерселерин айтпай эле койсом болот. Эгерде билгиңер келсе, Google'га набирать этсеңер, ошол жакта подробно бардыгы Википедияда жазылуу. Так, Нурик байкен бардыңар, тааныйсыңар. Азыр ушул машина боюнча суроолорго жооп берет. Ушул кандай условия менен чыгып атат, немеси канча, ушул немеси первоначально канча деп атасыңар? 850 первоначально. 850 миң первоначальный взнос, и айына 106 миңден туш келет. 56 ай. 56 айга. 56 ай. Кандай, мисалы, бизнеске иштеген адамдарга бересиңерби? Таксиге иштеген или мындай адамдар деле алып болобу? Мындай адамдар деле алса боло берет, негизичи. Жанагы өзү алам деп жүргөн адамдар бар го, өзү үчүн айдаганчы. Эми бизнеске айдаган жакшыраак өзү негизичи. Основной бизнестики жанагы самозанятый экен да. Ал паркта да иштебейт, самозанятый болуп, өздөрүгө выгодныйраак, көбүрөөк акча. Анан мисалы, так, кандай болуш керек, мисалы, ала турган адам? Акчасы болуш керек? В первую очередь акчасы болуш керек. 850 миң первоначальный взнос. Ошол айына 106 миңден калтырбай төшүш керек, просрочить этпестенчи. Ошол аз 2 машина бар да бизде. BMW-дан. Экөө тең BMW. Экөө тең BMW. 850 миң первоначальный взнос. Экөөнүкү тең. Бирөөсүнүкү ушул 106 миң, тигиники 105 миң. 105 миң. Бунуку 50. Бирдейби же кандай, экөөнүн кандай айырмасы бар? Разницасы болуш керек, комплектациядан ушундай да разницасы. По-моему, кручураак болуш керек тиги. Бул жакшыраак ба комплектациясы? Эми бизнеске иштегенде бул негизи рискованный нерсе, жанагы акчам бар деп эле келип ала беришти эле неме да, муну айтып коюш керек ачыгыначы. Рискованныйраак, ошол смелый, жанагы өзүм уверенный дегендер келип алса деген ойда. Мен деле көчөдөн эле бизнести айдаган эмес, түшүнбөгөн эле балдар келип мен айдап көрөйүн, тигиндей кылып көрөйүн десе, эртеңки күндү да ойлош керек. Просто акчага попал болбогула. Самый главныйчы, бизнести түшүнгөн, дресс-коддор болот бул бизнестечи. Ошону билген, түшүнгөн адам келип, жана тайный покупательдерди. Негизи бизнесте өтө рискованный да бул нерсечи. Жабылып калса эмне болот деген ой. Ошолорду учитывать этип келип кайрылса болот. Ошолорго макул болуп келсе болот да. Самый главныйчы. Анан эмне машина, как обычно турабы. Машина жаңы 21 жылдары. Пробег 37 миң экен. 37 миң. Пробегкен. Тиги деле ошондой эле. Пробег канча? Аңкы деле ошондой эле. Хорошо, анда ошо экрандагы номерге, описаниядагы номерлерге чалып байланышсаңар болот, ушул неме боюнча. Анан болду го дейм. Да, комментарийге жазгыла суроолорду, комментарийден неме сүйлөшөлү калган. Комментарийга жазгыла, келгиле офисте сүйлөшөбүз, же телефон чалып сүйлөшөбүз дегендейчи. Азыркы ситуацияны көрүп атабыз, бардыгыбыз эле опасный ситуация. Рискованный ситуация десек деле болот турабы. Сатайын деп атасыңар же, мындай сатпай эле, мындай эле көргөз койдун деп атасыңар. Сен эч ким албайт го. Ачыгын айтыш керек экен, как она есть айтыш керек экен. Ал сатканда деле сатыш керек өзү негизичи. Ошо эмне үчүн сатып атасыңар, мисалы? Арендага эле бул машина же? Биз айдап жүргөн водительдер. Жок. Короче, арендада жүргөндөр, основно биз арендага бергенде самозанятыйде иштеген. Биздин паркка выгода деле жок да булчу. Анан эми 5 миллион, 6 миллион машина буну рисковать этиш деле, арендага бериш деле рисковать этесиң. Мындай надежный адамдарга бербесең, это рискованный да. Биз азыр бул айдап жүргөн бала эми таныш, надежный адам, ошон үчүн. Кош коюмбу, ошону. Так. Ошол кантип түшүндүрөсүң? Ошол бизнес есть бизнес дегендейчи. Ошону түшүнгөн адам алса жакшыраак да. Мен өз личный мнениямчы.
Хорошо, достор, ошо силердин да убактыңарды албайлы. Ошо номерлерге чалып же комментарийге жазгыла. Кызыктырган сурооңор болсо ушул вопрос боюнча, ушул тема боюнча. Көргөнүңөргө чоң рахмат. Бул видеону бөлүшүп койгула. Достор, ошо бардык керектүү маалыматтарды бердим го деп ишенем. Дагы силердин сурооңор болсо комментарийге жазсаңар болот. Жана экрандагы жазылган номерлерге, описаниядагы номерлерге чалып байланышсаңар болот. Дагы бир жакшы жаңылык бар. Эгерде ким арендага машина издеп жатса, ушул экрандагы номерлерге чалып, таксопаркка чалып, ошол жактан машина сурап алсаңар болот арендага. Эмки видеодон көрүшкөнчө саламатта тургула, ден соолукта болгула. Мен видеолорума лайктарды басып, каналга катталгыла. Чоң рахмат. Бардыгыңыздарга, ишиңиздерге ийгилик каалайм.